Өкмөттүн кышка даярдыгы, айыл чарбасындагы абал, спорттогу кыз келиндерди колдоо. Өтүп бараткан жуманын актуалдуу жаңылыктары болду. Эфирде Жума Баян аналитикалык маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Аны мен Тазагүл Эмилбекова алып барам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргызстан быйылкы кышка даярбы? Көптөн бери даярдыкты талап кылган депутаттарга Акылбек Жапаров келип жооп берди. Айыл чарба министрлигине 95 жыл. Бир кылымга тети аралыкта тармакта кандай өзгөрүүлөр болду? Кыргыздын кыйырын дүйнөгө тааныткан спортчу кыздар, алар үчүн атайын заманбап машыгуу залы курулду. Өкмөт жыл сайын өлкөдө күз-кыш мезгилине даярдыктын отчетун сентябрь айында эле парламентке берип, алардын көңүлүн тынчтандырганга аракет жасайт. Бирок бул жылы депутаттар улам жалпы жыйын болгон сайын министрлер кабинетин чакырганы менен майнап чыкпай келген. Ал ортодо өлкөдө да ар кандай оош-кыйыш окуялар, чыр-чатактар орун алганы да себеп болуп калды. Октябрь айы ортолуп, кышка даярдык маселеси курчуп баштаганда, Акылбек Жапаров өкмөт мүчөлөрүн жетектеп, маалымат бергени жогорку кеңешке келди. Өлкөдө кышка даярдыктан башка да коомго ачыктачуу маселе толтура. Кумтөрдүн кирешеси менен чыгашасы Баткен облусундагы чек ара чатагынын кесепеттери менен жабырлануучулардын бүгүнкү жашоосу, чек араны чечүүңдө бир топ маселе арбын. Кыргыз-тажик чек арасына акыркы чекиттик коюу үчүн Орусия Федерациясы да өзүнүн позициясын билдирип, Москванын мамлекеттик архивиндеги Союз убагындагы карталар, материалдардын түп нускалары көтөрүлүп каралат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентте эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Мындан сырткары дагы кандай улуттуу маселелер талкууланды? Акылай Маратованын материалынан тааныша аласыздар. Материалдык резервтер фонд. Бул жумада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш болгон өкмөт мүчөлөрү жогорку кеңешке келип, депутаттарга аткарылып жаткан иштер, жаралган маселелер боюнча маалымат беришти. Алгач өкмөт башчы күз-кыш мезгилине даярдыктар туурасында айтып берди. Жапаровдун айтымында учурда Бишкек жылуулук электр борборунда 253 000 тонна көмүр, 4,2 000 тонна мазут бар. Быйыл калктын аялуу катмарына 1 тоннадан көмүр акысыз таратылып берилгенин билдирген Акылбек Жапаров кыштан Кыргызстан аман-эсен чыгарын убадылады. Былтыр 9,5 миллиард бердик элек, акча азыр быйыл 15,5 миллиард берип, эми сырт жактан сатып алсак да сатып алабыз. Электр энергия, газды, бирок верный отключенияларга анан элдер тоңгонго жол бербейбиз. Деген менен отурумда күз-кыш мезгилине болгон даярдык эл өкүлдөрүнүн сынына кабылды. Депутат Улукбек Ормоновдун айтымында тиешелүү органдар жай мезгилинде көмүр камдоо боюнча ишти чабал жүргүзүшкөндүктөн абал жарытарлык эмес. Биз күн жылуу кезинде жайы менен эс алдык дагы мына 2 күн кар жаагандан бери бардыгы чуркай баштадык да. Казакстандан көмүр издей баштадык. Бул туура эмес, тиешелүү кишилер жооп бериш керек буга. Ошондуктан мен ойлойм, кышка даярдык өтө начар. Мына 3 айлык жайында биз бардык убакытты кетирдик. Азыр кантип кууп жетесиңер, бул түшүнүксүз, бирок ийгилик каалайм, чтобы элибиз кышында жылуулуксуз калбасын да. Өкмөт башчы ишти 3-4 ай кечеңдеткендиктен министр иштен алынып, тиешелүү жазасы берилгенин билдирди. Ошондой эле Акылбек Жапаров Кыргызстан Борбор Азияда көмүрдүн запасы боюнча 2-нчи орунда турарын, экспорттук потенциалы жогору экенин белгилеп өттү. Айтымында акыркы 8 жылда көмүр казуу 2 эсе өскөн. Жыл сайын 1,5 миллион тонна көмүр казылып келинсе, быйыл 3,5 миллион тоннага чейин көмүр казылары күтүлүүдө. Жазында түзүп биз апрель айында суу энергетикалык балансты мен өзүм токтом менен бекитип бергем. Ошондо 400 000 тонна көмүрдү Казакстандан алып келишмек. Бирок мурунку министр мен бүт баарын Кыргызстандан казганга даярмын деп ушу инициатива менен чыккандыктан биз 3 ай 4 айга кечигип калдык да. Бул боюнча укук коргоо органдар териштирүүлөрүн жүргүзүп атат. Өз учурунда депутат Эльвира Сурабалдиева кыш мезгилинде шаарды каптаган кара түтүн маселесин көтөрдү. Бийлик буга чейин борбордогу ыштан арылуу аракеттерин көрбөгөндүктөн быйыл жок дегенде чет өлкөнүн тажрыйбасын колдонууга чакырды. Кышында Монголияда кыштын жанакы аштан кантип эмелерден ыштан кантип кутулушту десе, аны түнчүндө сиз билесиздер, субсидировали
газ, электричество, отопление. Бизде болсо мусорный полигон түтөп токтобойт. Кышка чейин мэр обещать этип атат, бирок ар бир мэр обещать этпейт, жасабайт. Бүтпөйт. Аны сиз да мен да түшүнүп жатабыз да. Ошол боюнча ой пикирлер кандай болуп атат? Может быть, мы как в Монголии попробуем? Быйыл ТЭЦти полный нагрузка менен иштетпейбиз. Азыраак болот го деп атабыз. Бирок эң чоң проблема калып атат. Бизде бул автомобилдик транспорт катализаторлору жок. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин маалыматында кышка камылга дээрлик аяктап, энергетика тармагындагы оңдоо иштеринин 95% бүткөн. Буга улай Кыргызстан учурда электр жарыгын Түркмөнстан менен Казакстандан алып жатканын билдирди. Импорт Түркмөнстан электр энергиясын алууга контракт түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 1 миллиард 800 миллион киловатт саатты алдык. Казакстан Республикасы менен быйылкы жылга электр энергиясын алууга контракт түзүлгөн. Азыркы учурда 241 миллион киловатт саат кабыл алынды. Мындан тышкары биринчи кварталда 2023 жылга карата 600 миллион киловатт саатты импорттук электр энергияны алууга сүйлөшүүлөр бар. Кийинки суу энергетикалык абал. 18 октябрь карата токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13,7 миллиард куб түздү. Жыйында тажик тараптын куралдуу кол салуусунан улам Кыргыз-Тажик чек арасында кыйраган үйлөр туурасында маселе да көтөрүлдү. Бул аймактын эли өзгөчө колдоого, камкордукка муктаж. Көбүнүн үй жайы түп орду менен жок. Күн суукта бараткандыктан али күнгө чейин жашоого мүмкүн болбой калган турак жайлар калыбына келелек. Андыктан өкмөт бул жаатта тез аранын ичинде иш алып баруусу кажет. Баткендеги трагедия барыбыздын жүрөгүбүздү канатты. Азыр 7 башка 6 облустагы ар кимибиз өзүбүздүн айылыбыздагы жанагы бала бакча мектепке акчанын баарын тартып бер деп жүдөтпөстөн биринчи кезекте ошол Баткендеги жанагы жүздөгөн үй бүлөлөр кыш жылдыга калбай үйлөрү туруп калыш керек. Ошон үчүн баарыбыз жардам беришибиз керек деген ойдомун. Азыр сизге суроо ошол азыр ноябрь келе атат 10 күндөн кийин. Кышка чейин, суук түшкөнгө чейин үй менен Баткендеги жанагы үйлөрү талкаланган жарандарыбыз үйлүү болобу? Үлгүрөбүзбү ошого? Биз өкмөт тараптан болгон шарттарды түзүп бердик. Азыр эми курулушчуларга Кудай күч кубат берсин деп атабыз. Курулушчуларыбыз ушу жаңы жылга чейин бүтүргөнгө аракет кылабыз деп атат. Буга улай депутат Камила Талиева да Баткендин чек арасында кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүү боюнча өкмөт тапшырма берген менен айылдагы калыбына келтирүү иштери начар жүрүп жатканын айтып чыкты. Ал турсун өкмөт Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзамды да аткарбай жатканына нааразычылыгын билдирди. Баткен облусунун статусу деген мыйзамды эле алып көрөлү. 500 миллион бөлүнгөн президенттин жарлыгы чыккандан кийин. Ал 500 миллиондун 1 сом аткарылган жок. Лейлек районуна 125'ti keçe soğuştan ki hızlı çıkarsak berdi. Joğusu da yok. Hakimler hani emne kılışın bilbey oturat. Mına hükmettin işi. Je koordinasiya olgan yok soğuştan keyin. Bulardın bari men özüm joğa kıdırıp geldim. 3 milyar so'm akçaсын bölüp berdik. Anan sizler perejivayt etip öyle 1-2 kişi kalganımızın bari oynap oturabız bal жерде. Ошо башталган күндөн баштап 2 вице-премьер тең ошол жерде болду. Өкмөттүн маалыматында бүгүнкү күнгө чейин Баткен районундагы чек арада тажик тараптын куралдуу кол салуусунан улам зыян тарткан 321 үйдүн 334 боюнча иштер аткарылып, 21 турак жайдын пайдубалы түптөлгөн. Лейлек районундагы 101 үйдүн ичинен 49 боюнча иштер жүрүүдө. Баткендеги калган 203 турак жайдын орду тазаланууда. Андан тышкары 27 социалдык объект боюнча иштер жүргүзүлүүдө. 9 объекти жаңы куруу боюнча 1 миллиард 340 миллион сом бөлүндү. Ал эми куралдуу кагылыштан улам талкаланган үйлөрдүн ордуна асты үстү бетон менен төшөлгөн тамдар салынары айтылат. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, Жума Баян. Өлкөнүн кышка камылгасы сөз болгондо айыл чарба тармагы да көңүл чордонунда болуучу жагдай. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, күзгү тала жумуштарын ийгиликтүү өткөрүп алуу, дегеле дыйкан фермерлерге жакындан колдоо көрсөтүү айыл чарба министрлигинин башкы милдеттери болуп саналат. Реформа деп бул тармакка быйыл өзгөчө көңүл бурулуп, өлкөнүн айыл чарбасын оң нукка буруу, кескин өзгөрүүлөрдү жасоо демилгеси жыл башынан бери эле айтылып келет.
Быйыл Айыл чарба министрлигинин түптөлгөнүнө 95 жыл толду. Күркүрөгөн күздө белгиленген саамалыктуу турлай Бишкек шаарындагы эски аянтта Агротех Экспо 2022 көргөзмөсүнүн алкагында Органик Экспо 2022 жана Алтын күз айыл чарба жарманкелер өттү. Ага өлкө башчы Садыр Жапаров да катышып, кызматкерлерди майрам менен куттуктады. Көргөзмөгө келгендер айыл чарба жаатындагы алдыңкы техникалар менен таанышып, аларды лизингке алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Кененирээк кийинки материалда. Бул апта баш каладагы эски аянтка айыл чарба техникалары, асыл тукум мал жандыктар, өсүмдүк өстүрүү, кайра иштетүү өнөр жайы жана башка көптөгөн жаңы технологиялар коюлду. Дыйкандардын көзүн кубанткан бул саамалык айыл чарба министрлигинин түзүлгөнүнүн 95 жылдыгынын алкагында уюштурулду. Агротех Экспо 2022 көргөзмөсүнө Атайын Нарын облусунан келип катышып жаткан Нурбек Нусалиев мындан 12 жыл мурун айылдаштары менен биргеликте айыл чарба кооперативин негиздеген. Көргөзмөдөн кооперативдин ишин жеңилдетүүчү техникалар менен таанышып, бааларын такташууда. Биз айыл чарба багытына көп иш алып барган үчүн бизге аябай эле зарылчылык. Быйыл ошол эле чоң техникалар Нарын районунун ошо чоң техникалар аз болгондуктан биз Бишкектен жалдаганга туура келди. Анан быйыл ошо баалары деле жакшы эле буюрса, бирок мына жеңилдетүүнү бар эл күтөт экен да. Себеби 10% менен болгондо өзүңдүн залогуңду коюшуң керек. Биз азыр жөндүрлөргө сүйлөштүк, бирок баасы мындан 2 эсе 3 эсеге кымбат болуп атат, бирок 10% менен берет. Ал деле выгодно болуп атат, бирок булар 30%ке такалып атат да. Агротех Экспо 2022 көргөзмөсүнүн алкагында Органик Экспо 2022 жана Алтын күз айыл чарба жарманкелери да уюштурулду. Акыркы жылдарда дыйкандар арасында органикалык заттарды өндүрүү кенен жайылууда. Ошондуктан көргөзмө жарманкеге ушул тармакта эмгектенген 50дөн ашык дыйкан фермерлер катышты. Бай дыйкан айыл чарба колдоо борбору Кыргызстанда үрөн маселеси көп көйгөй жараткандыктан ар дайым сапаттуу түшүмдүү эгин чыгарууга аракет кылат. Лимагрейн жүгөрлөрүн Франциядан алып келип, ошол Франциядан алып келген жүгөрлөрдү Кыргызстан дерлик бардык аймагында эксперимент катары көп жерлерге септик. Мына ошол себилген нарынга чейин себилди. Бул биздин жүгөрлөргө караганда түшүмдүүлүктү көбүрөөк берет экен. Андан сырткары бул биздин бүгүнкү күндө ушул суук жерлерге дагы чыдамдуу болуп атат. Мына үшүк жүргөн жерлерде дагы бул сууга чыдамдуу болуп, өзү түшүмүн жакшы берет атат. Мындан тышкары президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгү менен биргеликте Алтын күз жарманкеси уюштурулуп, Чүй өрөөнүндөгү дыйкан фермерлер өздөрүнүн түшүмүн, малын сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Жарманкеде Чүй районуна Азия өнүктүрүү банкы аркылуу Осмон каналын реабилитациялоого атайын 2 техника бөлүнүп берилди. Чүй районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы аталган техникаларды атайын сынактын негизинде жеңип алышканын билдирди. Атайын 2 техника бөлүндү. Бул бир экскаватор, бир ушул самосвал автомашинасы. Ушул узундугу 22 километр канал, проектный стоимостту $3 миллион. Ошол долбоор жазып, жактырылып, бардык техника экономикалык негиздери аныкталып, жеңүүчү болуп, мына ушу ноябрь айынан баштап Кудай буйрса ошол биздин каналда канал тазалоо иштери, реабилитациялоо иштери жүрөт да. Быйыл ушу биздин райондо түшүмдүүлүк дагы ушул кылкандуу дан эгиндери, жүгөрү, кызылча бардык эле айыл чарба өсүмдүктөрүндө түшүм былтыркыдан 2 эсе көп болду. Ошон үчүн биздин район ушу кылкандуу дан эгиндеринен 38 центнерге чейин түшүм алдык. Чүй областында 1-чи орунду камсыз кылдык. Айыл чарба министрлигинин 95 жылдыгына арналган көргөзмө жарманкеге өлкө башчы Садыр Жапаров да катышып, айыл чарба техникалар менен таанышып чыкты. Президент Садыр Жапаров айыл чарба кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, агро өнөр жай тармагы өлкөнүн социалдык экономикалык туруктуу өнүгүүсүн камсыздоого чоң салым кошуп жатканын белгиледи. Жапаров өз сөзүндө ак ниет эмгеги жана агро өнөр жай комплексин өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы үчүн бул тармактын кызматкерлерине ыраазычылык айтты. Жапаров айыл чарбасындагы түшүмдүүлүктүн жылдагыдан жакшыраак көрсөткүчүн бул тармакка сарпталган миллиарддаган каражаттарга байланыштырды. Айыл чарба кызматкерлери дыйкан жолун жолдоодо, 4 түлүк мал күтүүдө, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүдө тыным албай эмгектенип, анын үзүрүн көрүү менен бирге
өлкөдө маанилүү экономикалык жана социалдык программаларды натыйжалуу аткарууда жана илгерилетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берип келе жатышат. Мына ошондуктан эң алды менен урматтуу агро өнөр жай тармагынын кызматкерлери сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Агрардык өлкө саналган Кыргызстандын агро өнөр жай комплексинин негизги багыттарынын бири тамак аш жана кайра иштетүү сектору. Бул тармакта үстүбүздөгү жылда жаңы 29 ири жана орто ишкана, 46 кичи ишкана түзүлүп, бул ишканаларда жаңы 750 жумушчу орун пайда болду. Кластердик өндүрүштү тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жай ишканаларынын базасында түзүү жана аларды туруктуу өнүктүрүү максатында республикалык бюджеттен 10 миллиард сом каралып, бюджеттен 3,4 миллиард сом бөлүндү. Министр Аскарбек Жаныбековдун маалыматы боюнча 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында эт өндүрүү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,6%, сүт өндүрүү 1,9%, жумуртка өндүрүү 4,3%га өскөн. Министр кийинки жарым жылдыкта олуттуу өсүш болот деп ишендирүүдө. Мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каралган 26,16 миллиард сомдун ичинде 13 миллиард сом акча бөлүнүп каржыланды. Bunun içinde 6 milyard 200 milyon som fermerlerdi kolдоо проектisi boyunca karalgan. Anın içinde 4 milyard 550 milyon som akça kardarlarga berildi. Anda 7800 dıygan fermerler, kooperatifler, işgeriler oşol karajatты 6% çende ala alıştı. Andan tışkары oşol klasterlerdi kolдоо проектisi boyunca 10 milyard som akça karaldı эле. 6%lık çemmenен andan 3 milyard 400 milyon som akça bölünüp kayra işletici mekemelerge jana айыл чарба товар өндүрүүчүлөргө берилди. Андан тышкары 1 milyard 950 milyon сомго бүгүнкү күндө айыл чарба техникалары лизингке берилди. Биздин божомол боюнча жылдын аягына чейин биз ушул көрсөткүчтү 2,5 миллиардга жеткизебиз. Ал эми тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жай секторунда 2022 жылдын январь-август айларында 32,7 миллиард сомдук продукция өндүрүлүп, тармактын өсүү темпи 112,3%ды түздү. Былтыркыга салыштырмалуу 7,8 миллиард сомго көбөйгөн. Мындан тышкары материалдык резервтер фондунун кампасында 2023 жылдын жазгы себүүсүнө 6300 тонна жаздык арпа, буудай үрөнү сакталып турат. Дагы 6000 тонна 2022 жылдын күзгү себүүсүнө кылкандуу дан эгиндеринин күздүк үрөндөрү сатылып алынган. Алар өлкө аймагына эми келет. Мирлан Маматалиев, Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Жумабаян. Спорт тармагындагы соңку жылдардагы ийгиликтер жаш спортчулардын дүйнөдө кыргыз желегин желбиретип, Кыргызстандын атын эл аралык деңгээлде таанытуусу өлкө үчүн чоң аброй алып келген жагымдуу жаңылыктар экени талашсыз. Эчендеген беттештерде дүйнөлүк олимпиада оюндарында алдыңкы орунду багындырган спортчу кыздардын эмгеги кыргыз тарыхында алтын тамгалар менен сакталып кала турган саамалык тарыхый окуя. Маселе, алар таймаштарга чейинки жогорку даярдыкты көрүүчү спорт жайларынын абалы, заманбап шарттар, мамлекеттин камкордугу ойдогудайбы деген суроо бар. Көбүнесе спортчуларды даярдаган машыктыруучулардын демөөрчү таап, уюштуруучулук эмгеги десек да аша чапкандык болбойт. Сыйлык сиздики, сыймык биздики деп ийгиликке кубанып гана отура берген көндүм адаттан алыстап, мындан эчен ай мурун кыз келиндер үчүн машыгуучу жайдын курулушуна камылга көрүлгөнү көпчүлүк спортко умтулган кыздарга шык тем бергендей болгон. Өтүп бараткан аптада дал ошол спорт мекемесинин пайдаланууга берилгендиги көпчүлүктү кубантты. Бишкек шаарында Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасы үчүн салынып жаткан спорт залдын курулушу аяктады. Ачылыш аземге президент Садыр Жапаров да катышты. Мамлекет башчы жаштык спорт комплексинин ишмердиги менен да таанышып, эл аралык мелдештерде өлкө намысын коргогон балбан кыздарга ийгиликтерди каалады. Спорт сүйүүчүлөрүн сүйүнткөн саамалык туурасында кийинки материалда. Кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук кураманын кубанычы чексиз. Балбан кыздар буга чейин жеке машыгуу залдарында эркектер менен биргеликте машыгып жүрсө, эми минтип Бишкекте алгачкы жолу кыздар үчүн 3 кабаттан турган 3 күрөш килеми бар 30 орундуу спорт зал ачылды.
Комплекстин ачылыш аземине президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү кыз-келиндер күрөшү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Олимп оюндарынын күмүш байгесинин ээси Айсулуу Тыныбекова, дүйнө чемпиону жана Олимп оюндарынын коло байгесинин ээси Мээрим Жуманазарова, дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси Айпери Медет кызы баштаган бир катар белгилүү атлеттер, спорт адистери катышты. Өлкө башчы Садыр Жапаров 20 жыл ичинде балбан кыздар көптөгөн эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп келишкенин белгилеп, өлкө туусун бийик көтөргөн кыздарды Жаңыл Мырза кыз сайкал менен салыштырды. Бүгүнкү Жаңыл Мырза, бүгүнкү сайкал эжелерибиздей кыздарыбыз, кыз-келиндерибиз дүйнөнү дүңгүрөтүп Кыргызстандын желегин көтөрүп атат. Мына күрөш менен. Ошондуктан Кыргызстанды дүйнөгө дүңгүрөтүп таанытып атса, анан кийин залы жок жүрсө, буларды деп туруп, анан мына ушул залды жеке өзүм көзөмөлүмө алып, өзүм инициативам менен шуну салып, мына бүгүн бүтүп отурат ачылышында. Мен ойлойм, мына ушул жерде жаш кыздар турат. Сиздер мына 3 кызыбыз, ушуларга үлгү болуп, ушуларды кызыктырып, ушул эжелерибиздей өссөк экен деп, булар дагы ошо залдан чыкпай жүргөн кыздар экени көрүнүп турат мынакей. Күрөш боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова спорт залдын ачылышы спортчу кыздар үчүн тарыхый окуя экендигин белгилеп өттү. Жаңы машыгуу залы спортко кызыккан кыздарга дагы көп байгелерди багындырууга түрткү берет. Тыныбекова билдиргендей, Парижде өтө турган Олимп оюндарына ушул залдан даярдык жүрөт. 12 жылдан бери мен кыз-келиндер күрөшүнүн курама командасында машыгып келгем. Буга чейин биздин өзүбүздүн менчик залыбыз болгон эмес, кыз болгондуктан кийин аябагандай маанилүү. Ушул 12 жылдан бери биринчи жолу бул алгачкы спорттук залы болот десем болот ушул кыз-келиндер күрөшүнө. Эми келе жаткан Олимпиада оюндарына, дүйнөлүк чемпионаттарга мындан ары дагы жакшы даярдык көргөнгө, бизге аябагандай жакшы шарттарды түзүп берип жатканга аябагандай ыраазымын. Саамалыкка маңдайы жарыла сүйүнүп турганы менен машыктыруучулар күрөш чөйрөсүндө көйгөйлөр арбын экендигин белгилеп өтүштү. Айрыкча кыз-келиндер күрөшү үчүн эл аралык стандарттарга ылайык шарттар, машыгуу залдарынын жоктугу чоң көйгөй жаратып келген. Мындан ары балбан кыздар жаркыраган залда машыгып, эл аралык мелдештерде күчүн сынайт. Дүйнөлүк жана азиялык урундер көрсөткөн балбандар жатышат. Ушул жерде бардык заманбапты болот. Азыр эми баарыбыз көрүп чогуу биз үчүн деле сюрприз болуп атат да, мындай айтсак. Сиз ичине кирип көрдүңүзбү? Негизи бурда 2 килем деп айтылган, андан кийин 3 килем төшөлөт деп айтылды. Биз жерге биз өзүбүз состарма жок келип кирип көргөнбүз. Бардыгы заманбап, 2,5 ковер толук. Архитектура, курулуш жана туракчы коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нуртазин Жетибаевдин маалыматына караганда, спорт комплекси курууга 98,7 миллион сом сарпталган. Жаңы ачылган спорттук жайда медициналык реабилитациялык бөлмө, күрөш залы, конференц зал, сауна, кир жуучу жай, машыгуучу бөлмө, эс алуу бөлмөсү бар. Цокол кабаты бар, андан кийин дагы 3 кабаты бар. Ошол жанагы биз айткан цокольный этажда биздин машыктыруучулардын комнаталары бар. Эс алганга, ошол жерге иштей турганга, андан кийин медицина өзүн келтирүү, медициналык кыздарыбызга комната бар. Ошол жерде кыздар ар кандай бир массаж болобу, дарыланган бир процесстер болот. Андан кийин эс алуучу комнаталар бар, теннис, бильярдный. Анан тамак ашга атайын бөлмө бар. Ошол жерде жылыткыч, тамак жасоо, идиш аяк жууган, ошол жерде ошо иштеген адамдардын да шарты түзүлгөн душой менен. Биринчи кабатта чоң заманбап, азыркы заманда жаңы тренажерлор, ошо тренажерный зал чоң бар. Ошол жерде кыздарыбыз тренажерду машыктырып, андан кийин жанында бир капталында жайгашкан жакшынакай комнаталар бар, эс алуучу ичинде. Диваны менен, дааратканасы менен, андан кийин эмки үстүнкү кабатында 3 күрөшү турган килемдер турат, акыркы заманбап коюлган. Ал эми жаштык дирекциясынын директору аталган жайда чет өлкөдөн келген балбандарды кабыл алууга да шарттар каралганын белгилеп өттү. 30 кишилик, 10 бөлмөлүү, ар бир бөлмөдө 4төн 3төн жата турган койкалар менен кыздар.
Андан тышкары биз плюс жерибиз башка чет өлкөдөн келген спортсмендер сборго келет, обмен опыта. Ошолорду биз бияктан кабыл алабыз да, кабыл алсак болот. Анткени чет өлкөдөгү спортсмендердин опыттары бар, чемпион мировалар бар, олимпийский чемпиондорду бияка чакырып, биздин сборный кыздарга опыт алдырсак болот да, ошолор менен кошо бирге. Былтыр Токио Олимпиадасынан кийин Айсулуу Тыныбекова күмүш, Мээрим Жуманазарова коло байге алып, андан соң дүйнө чемпионатында Айсулуу Тыныбекова 2 жолу, Мээрим Жуманазарова алгачкы жолу дүйнө чемпиону болуп, Айпери Медет кызы коло байге алгандан кийин мындай демилге коомчулукта дагы көтөрүлүп, 2021 жылдын 23 октябрында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен министрлер кабинети Бишкекте кыз келиндер күрөшү менен машыгуу үчүн спорттук зал курууга жер тилкесин бөлүп, курулушу башталган. Курулуш иши үстүбүздөгү жылдын 29 апрелинде башталып, толугу менен 5 айдын ичинде аяктады. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Жума Баян. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.